54 saat иштесең бир жумасына 54 saat иштесең 1026 евро зарплата да. Бирок бул официалдуу түрдө иштегендердик. Биринчиден ошол Кыргызстандан келип жатканда эле легалдуу түрдө келиш керек. Туристический виза или азылга тапшырам, ошол жактан политический убежище алам, анан эптеп бирдеп жетип алып эле калып калам деген ойдон алыс болуш керек. Себеби келгенден кийин визасы жоктор самый уязвимая категория болуп калат. Себеби силерди алдайт, кулчулук алат, анан өзүңөрдүн талабыңарды сурай албайсыңар, акчаңарды да бербейт да. Акчаң алат, эми каттайт, университетке жөнөттүрөт, бирок бул жака келгенден кийин ал бала, ал кыз, студент эмне кылышын билбейт. Биз ошондуктан биздин артыкчылыгыбыз эмне? Биз бул жакта ачтык. Европа биримдин ичиндеги компания. Кайсы өлкө болсун барып сүйлөшүп, эсептешип дегендечи тактай алабыз. Көбүнчө студенттер эмне кылат? Контракт төлөйт, окууга тапшырат, анан виза ала албай калат, кайра акчасын көбү кайтара албайт. Амансызбы көрөрман, биздин азыркы талкуубуз уникалдуу, өзгөчө алдап кетпеген, айлыгы жакшы, укуктары корголгон, жумуш издеген мигранттар үчүн. Биз Швейцариянын Люцерн шаарындагы Чөйрө форумуна келип, ушул жерден Италиядагы, Чехиядагы, Польшадагы активисттерди жолуктуруп калдык. Жана азыр сиздер үчүн сонун талкуу уюштурсак деген ойдобуз. Садаткан Даминова Чехиядагы кыргыздардын диаспорасынын тең турайымы. Жана ошондой эле Түгөлбай мырза Польшадагы активист жигит. Жана ошондой эле Талайкан айым Ирсалиева Италиянын Сардиния аралындагы кыргыздардын ассоциациясынын вице-президенти. Эмесе биз Польшадан баштайлы. Түгөлбай мырза, 30-40 кыргызстандыктар келип атат деп атасыз. Алар кайдан келип атышат? Жана кайсы жумуштарга келип атышат? Биринчиден саламатсыздарбы? Ушундай Швейцария өлкөсүндө ушундай талкуу маек кылганыбызга кубанычтабыз биринчиден. Эми айта турган болсок, бул дүйнө жүзүндөгү болуп аткан окуялар, айрыкча Россия, Украина арасындагы окуя көптөгөн өзгөрүүлөргө туш болду. Биринчиден пандемия болду. Пандемиядан чыктык дегенде эле уже дагы бир ошондой терс көрүнүштөр болду. Азыркы күндө уже эми билесиздер, Россия ошо Украина болсун, биздин көп жарандарыбыз, кыргызстандыктар ошол жакта болгон үчүн азыркы күндө ал жакта стабилдүүлүк жок болгондугуна байланыштуу. Анан согуш болгон үчүн чоң бакы дүйнөлүк гигант компаниялар ал жактан чыгып кетти. Чыкканына байланыштуу уже жумуш орундары азайды. Андыктан дагы ошол биздин жарандар, иштеп жүргөн жарандар уже жумушсуз калып, көбү уже Кыргызстанга кайта баштады. Же болбосо Кыргызстандан уже мүмкүнчүлүк издеп Европа өлкөлөрүнө келе баштады. Европа өлкөлөрүнө келгенде эле бакы эжек айткандай бакы пандемия болуп, бул окуялардан кийин Украина элине Европа эшигин ачты баарыначы. Мисалы катары айта турган болсом, Польшага бир 3 миллион 4 миллиондой бир украинец келди. Анан тил жагынан жакын болгон үчүн, славян эли болгон үчүн аларды уже приоритетке койду дагы. Чет жактан, үчүнчү өлкө деген Орто Азия жактан келе турган жумушчу күчтөрүн уже токтотту да. Биринчи приоритетке уже Украина элин коюп, биринчи документтерин бүтүрүп дегендечи. Миграционный бак офистерди биринчи ошолорго койду. Ал биз чет өлкөдө бир жумушуң бүтүрөм десең, документ бүтүрөм десең, биринчи термин аласың. Мындай айтканда өзүң убакыт белгилеп, ошол убакытка барып бүтүрүшүң керек да документ ишиңичи. Ошондуктан айрыкча бул Европанын өнүккөн өлкөлөрүнө келүү бир аз кыйынга турат. Ал эми Польша өлкөсү айрыкча мисалы үчүн азыркы күндө бир аз тренд болуп атат дейли. Виза оңоюраак болуп атат. Келип атат. Бул жумуш издеп келгендер болуп атат. Студенттер көбүнчө келип атат. Бирок тилекке каршы жумушка келгенде дагы бир аз кандай десем, документ жагынан кыйынчылык болуп атат. Виза алуу маселеси проблема болуп атат. Бунун түпкү мемеси каяктан келип атат? Польша мамлекетине карап айта турган болсом, Польшада элчилик жок, Кыргыз Республикасынын элчилиги жок, расмий консулдугу дагы жок дегендей. Ошого байланыштуу ошол бул Европа өлкөлөрүнө или чет жактагы өлкөлөрдө
расмий бир биздин Кыргызстанды көрсөтүп бере турган, Кыргызстандын атынан сүйлөшө турган баягы жергиликтүү бийликтер менен же болбосо ошо жумуш жагынан алып барып келген жумушчулардын дагы укугун коргоп бере турган или сүйлөшүп иш алып бара турган биздин органдар дагы болбогон үчүн или расмий өкүлдөрүбүз болбогон үчүн ушундай келген мигранттар бир аз коопсуздукка учурап калып атат да. Бирок реалдуулук башкача күн сайын келип атат деп атасыз. Бирок жумуштарга келип атат? көбүнчө эме бул мен баягы бири-бирибизди тааныйбыз да, келип иштеп аткандар менен көрүшүп турабыз. Алар айтып атат, мисалы үчүн таксист болуп иштегендер бар. Алар ким келгенин билет да, аэропорттон ошолор тосуп алат, ошолор жайгаштырат. Айтып атат, уже акыркы убакта уже 20дан 25тен 30га чейин кыргыз келип атат деп атат да, Польшагачы. Келгенде дагы көбүнчөсү баягы трак деп коебуз. Жүк ташуучу оор жүк унаасын айдагандар, кара жумуш десек да болот да, көбүнчө заводдорго же болбосо келип ошо такси айдап атат. Же болбосо ошондой кандай десем, тилекке каршы бир аз кара жумушка келип атышат. Анан келгенде дагы документ иши жакшы болбогон үчүн кааласа жумуш бергендер чыгарып берет, кааласа өзүнүн билгенин кылат. Себеби аркасында туруп берген эч нерсе жок. Кыргызстандан жөнөткөн агентстволор болсун, ошол алар бир расмий кандай десем келишимдин негизинде жөнөтпөгөн үчүн аркасынан ошол өзүнүн укугун коргой албай калып атат. Бирок силер дагы аракет кылып, мамлекеттик кайсы бир орган болбосо деле бир диаспора түзүп, жок дегенде коомдук уюм аркылуу укуктарын коргоп калсак деген аракетте жүргөн турбайсыңарбы? Албетте, биз дагы жөн карап турбай, эми баягы Кыргызстан дегенде патриоттук сезими бар. Эжелер, агалар, инилер, карындаштар бар. Ошолор биргеликте колубуздан келишинче билип, эң бир керектүү маалыматтарды чогултуп, буну баягы санариптик негизде болсун, же болбосо келгенде жолугуп, бир аз чай үстүндө сүйлөшүп, билгенибизди, көргөнүбүздү, тажрыйбабызды айтып берген аракет кылып атабыз. Баягы биз келип 3-4 жылда жеткен маалыматка аларга бир отуруп эле 20 мүнөт, 30 мүнөттө отуруп айтып бергенге аракет кылып атабыз. Жок дегенде ошол салымыбызды кылып атабыз. Рахмат Түгөлбай, азыр бир аздан кийин Польшада эмгек акы канча, мүмкүнчүлүктөрү кандай ага дагы келебиз. Талайгүл айым, сизге дагы чалып атышабы? Италияда жумуш барбы? Кайда иштесек болот? Кантип барсак болот деп көбөйдүбү акыркы окуяларга байланыштуу? Мага көбүнчө Туркиядан көп телефон чалуулар болуп атат. Ошол анткени ошол Туркияда дагы ошол негизи Италияда биздин көпчүлүк мекендештерибиз ошол кара адамдарды багып, же болбосо жаш балдарды бебиситер болуп, ошондой жумуштарда иштешет. Анан Туркияда дагы ошондой жумуштарды иштегендер көбүрөөк экен да биздин жердештерден. Анан ошолордун бирок алардын айлыгы азыраак болот экен. Анан алар айтышат экен, эми биз деле бирдей эле жумуш кылат экенбиз. Андан көрөкчү ошол ал жакта 400-500 доллардай болот окшойт. Анан ошол акчадан көрөкчү Италияга барып, ошол эле жумушту кылып, андан 2 эсе жакшы зарплата алабыз деген бири-бири менен сүйлөшөт да. Анан сөздөр жүрөт экен. Италияда негизи 54 саат иштесең бир жумасына 54 саат иштесең 1026 евро зарплата да. Бирок бул официалдуу түрдө иштегендердики. Анан неофициалдуу түрдө иштегендердики ал ошол кандай работодатель менен, кандай жумуш берүүчү менен кандай договориться этесиң, кандай договор түзөсүң, ооз түрүндө ошого да жараша болот. Экинчиден, бирок ошол негизи закондо айтылган, легалсыз түрдө иштеп жүрсө дагы ошол зарплата берилиш керек депчи. Анан бирок практика жүзүндө андай эмес. Кандай гумандуу работодательди жумуш берүүчүнү табасың, ошондон көп нерсе зависить этип калат. Элчилик ачылбадыбы? Ага чейин сиздер ушу расмий өкүлчүлүк жок, маселени чечкенге абдан кыйын деп айтып келген болчусуздар. Элчилик ачылгандан мына 1 жылдан ашып калды окшойт. Жашоо жеңилдедиби? Маселелер жеңилдедиби, чечилиши? Биз ошол эмгек визасы боюнча биз негизи Италияда бир декрете флюс деген декрет бар. Бул декрет жылда чыгат да. Ар бир жыл сайын чыгып турат. Анан ошол декреттин негизинде официалдуу түрдө ошол эмгек мигранттары кирет.
Ар бир жылы анын саны ар башкача болот. Анан ар бир жылы ар башка кызматтагы жумуштарга ачылат. Мисалы 2022-ни алалы. 2022 жылы ачылды Декрета Плюс. Бирок ал жака мурун үй жумушчуларга көбүрөөк орун берилсе, бул жолу үй жумушчуларга орун берилген жок. Бул жолу кайсыл сектордагы жумушка ачылды? Автотранспорт деп коет, жанагы трак айдагандарга, айдоочуларга, курулуш секторунда иштегендерге, анан туризм секторунда иштегендерге. Бирок Кыргызстан менен Италиянын экөөнүн ортосунда эмгек мигранттары алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жок. Соглашение деп коебу, кандай макулдашуулук жок. Макулдашуу жок, ошон үчүн Кыргызстан квотага кирген эмес. Кыргызстанга орун бөлүнүп берилген эмес. Орун бөлүнүп берилген мамлекеттер бар, ошол мамлекеттердин гана жарандары кире алат. Бул легалдуу түрдө закондун негизинде. Биз 2018 жылы мурунку министр, азыркы министр эмес, андан бери 2 жолу алмаштык го дейм бизде министр Чыңгыз Айдарбеков, ошол министр келди эле. Неаполдон жолукканбыз, бул маселени көтөрүп бизге квота ачып бергиле. Анткени биздин максатыбыз эмне болгон, ал жерде Кыргыз ачпасаңар мыйзамсыз келип атышат. Анткени ал биздин максатыбыз, эмне үчүн биз сураганбыз? Биз Кыргызстандан алып келүү эмес, ошол буякта жүргөн, легалсыз жүргөн мигранттарды ошол закондун негизинде легалдаштырып алалы деген максатта ошол квота ачып бергиле деп сураганбыз. Андан кийин бул биздин суранышыбыздын бирөөсү болчу. Биз азыркыга чейин бунун жообун күтүп атабыз. Эми ниет кылып туралы, балким чечилип калат. Ошол бирок келгендер келип, башка жолдорун таап иштеп атышат. Чехияга деле ошентип жолдорун таап келип алатышабы? Анан мүмкүнчүлүктөр кандай бар? Ошол жерде азыркы учурда санкция киргизилген үчүн биздин Белоруссия Россиядан аябай көп жүк ташуучу, анан Украинадан жүк ташуучу машиналар көп болчу. Логистиканы обеспечивать эткенче, транспортировка, трансфер. Ошондуктан украин жарандарын баарын 60 жашка чейин чакырып алышты. Алар военно обязанный болуп согушка кетишти. Алардын орундары бошоду. Ал эми Россиялык менен Белоруссияга санкция киргизилген үчүн алар кире албай калышты. Алар мүмкүнчүлүк жок. Бул орундар бошогондуктан ошол себептен бул Италия болобу, Польша болобу, Чехия болобу, Словакия болобу, ушул жүк ташуучу фура айдаган айдоочулар керек болуп атат да. Мен билишимче бир эле ушул Польшага 800 айдоочу керек. Себеби көбүнчөсү ушул Польшада логистический жанагы жүк ташуучу компаниялар көп болчу. Ошондуктан алар көбүнчөсү жанагы машиналарды Россияга лизингке берип, ошол жактан алар иштешчү да. Көп нерселер ошол Россия менен Белоруссиядан кирчү. Азыр бул проблеманы кантип четсе болот? Бул проблеманы четсе болот. Биздин балдар келип иштегиси келет. Бирок биздин балдардын ушул жүк айдаган тармакта опыты жок. Праваны сатып алышат. Өздөрү коррупцияга жол беришет ошон менен. Анан правила дорожного движения не знают. Келгенде экзаменден өтө алышпайт. Себеби ал жерде код 95 деген бар. Ошону окуп бүткөндөн кийин тил билбегендиктен, эрежелерди билбегендиктен ошол экзаменден өтпөйт. Анан компания экзаменден өтпөсө, бул чоң акча турат да, код 95. Ал 3 айлык курсу бар, 6 айлык курсу бар. Андан өтүш кыйыныраак. Өтпөй калсаң жумушсуз каласың. Анан ошондуктан бул маселени чечүү бир гана бизде Кыргызстанда
автошкола ачыш керек. Ошол автошколада уже код 95-ти окутуп, даярдап, чип картасын берип, аны ким жасаш керек? Биздин торговая палата, центр трудоустройства за рубежом деген бар. Ошолор иштеш керек. Ошол маселени которуп, ошол жерден жанагы компанияларды чакырып, ошол жерден бизге уже сертификат, жанагы праваны признавать эткенге код 95 признавать этилиш керек да, ал правадан тышкары. Ошол эмени мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керек. Негизи мындай Европада мүмкүнчүлүктөр кенен эле да. Бир эле азыр айдоочулук жагын айтып атабыз. Андан башка дагы ушул сезондуу талаа жумуштарына келип атышат. Мына быйыл Британияга көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылып, Англияга кетишти да. Ошондо айтып берейинби? Англия боюнча мага кайрылышты. Эже биз компьютер билбей атабыз, кантип регистрация өтүштү билбей атабыз. Сиз бизге билип бересизби деп мага эми Facebook'тан кайрылышат да. Анан макул деп информация издеп таппай койдум да. Бир эле Agri HR Россияныкы бар экен. Анан ошол ссылкага кирсең, сразу Agri HR Россияныкы кирет экенсиң да. Анан регистрацияны өтөт экенсиң, ал оңой эле экен, компьютер билген адамга оңой эле экен. Бирок ошол сени ошол Британияга местага очередке коюп берем деп 50.000 30.000 сом алган жарандарыбыз бар экен. Себеби алар 3 ай мурун барып иштеп келгендер. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен сени очередке коюп берем, мен билем деп ошолордон 30.000 50.000 сом алып, аларды очередке жазат экен. Бул эмнени билдирет? Мен өзүм ошол Бишкекте сиңдим жашайт, айттым. Сен барып ошол центр трудоустройстводан бил, кайсыл жерден кененирээк маалымат ала аласың ошол Британияга барып иштегиси келгендер. Ал барса, ал жердегилер эчтеке билишпейт экен, эч кандай маалымат бере албаптыр. Дал ушул нерсеге келе атабыз да. Жанагы айрым ишке орноштурабыз деген компаниялар же жанагындай жеке адамдар алдын ала эле 30.000ден 50.000ден 100.000 200.000 сомго чейин алып коюшат. Анан бияка иш издеп келаткандар алдын ала эле карыз болуп калат да. Негизи мындай чындап мындай ак ниет ишке орноштурган компаниялар кандай иш жүргүзөт? Алардын мындай турган турпаты кандай, лицензиясы кандай болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңер. Мисалы, ишке орношом да бир компанияга барганда алданып калбаш үчүн эмнелерди билиш керек? Азыр бул жакка иштегени келсе болот. Чехияда эле бир квалифицированный работниктерге ачык. Ал модрая синяя карта деп коет. Бул эми квалификация жанагы ученыйлар үчүн Чехия ачык да. Себеби булар дагы өзүнө мозг издейт да. Анан ошондуктан ал тармакка ачуу келсе болот. Бул компаниялар эмнени талап кылат? Жанагы квалификацияны талап кылат. Бирок бизде Кыргызстанда ал квалификацияга, к сожалению, никто не отвечает, не соответствует дегенде. Эми экзамендерди өтүш керек, тилден даяр болуш керек. Анан жанагы агентстволорду өткөндө мени чакырышты, ушул онлайн кандай проблемалар кантип чечсе болот депчи. Бул проблеманы кантип чечсе болот? Ошол эле как раз таки центр трудоустройства жанагы регистрациядан өткөн компанияларды эмнесин текшериш керек? Ошол сыртка чыгарып атпайбы? Литва менен келишими бар, Литва менен келишим бар. Значит, сенин партнерың ким? Анын выпискасын алып кел. Торговый реестрда регистрация болгонбу? Директору ким? Бул компания канча адамды ишке алган? Эмелери жокпу? Карыздары жокпу? Сен кантип бул компанияны таптың? Кантип иш алып барасың? Сен өзүң барып ошол компания менен келишим түзөрдөн мурун ошол компанияны барып текшерип келдиңби? Ошол жерге өзүң барып келдиңби? Кандай условиялар менен түзүлөт деп ошол жанагы лицензиясын берип атканда ошол текшериш керек. Бир эле булар мындай да, тиги бирөө менен сүйлөшүп алышат дагы, келишимди түзүп алып эле анан биздин миграцияга тапшырып коет. Ал миграция барбы бар галочканы койду, өткөрдү. Ошол жолун жоюш керек. Анан келет, эч ким тосуп албайт. Ооба, эч ким тосуп албайт, көчөдө калат. Активисттерге кайрылышат. Ооба, ошол жердеги активисттерге кайрылышат. Алданып калдык дешипчи.
же журналисттерге жазышат? Же журналисттерге жазышат. Ошондуктан бул центр занятости биринчи текшерип атканда биздин мигранттар силер мисалы үчүн жумуш ордун издеп аткандан мурун бүт интернетти карап чыккыла. Мисалы үчүн Чехияга кетип атасыңарбы? Чехияны изилдеп чыккыла. Кайсы жумуш орундары бар экен, кайсы тармактарга алынат экен, биздин Чехияда диаспора бар бекен, же активисттер бар бекен, ошолорго жазып, сурап, билип, анан кийин келсе болот. Кайсы легалдуу тур менен, кайсы Бишкекте кайсы компанияларды бизге айтып бере аласыңар, кимдер аркылуу келдиңер деп. Анан же сарафанный радио аябай бизде жакшы иштейт. Ошол мурун келип иштегендер аркылуу сураш керек. Сен ким аркылуу бардың? Мен дагы ошол жака барышым керек. Көбү бирок ошол сарафанный радиодон күйүп кетип атпайбы? Таанышы алып келип эле анан кийин талаада калгандарчы. Чехияда мындай кара жумушка кыргызстандыктарга же украиналык эместерге мүмкүнчүлүк тарып атат деп атасыз. Бирок ошентсе дагы келип атышат да. Келип атышат. Жок, азыр алар келгендердин бир гана мүмкүнчүлүгү бар. Булар воссоединение менен келип атышат. Ал мүмкүнчүлүгүн да айтып кетейин. Силердин жолдошуңар же аялыңар ушул Чехияда расмий түрдө иштесе, силер воссоединение менен келип, бирок 1 жыл ичинде ВНЖ менен келсеңер, анда силер расмий түрдө иштей аласыңар. Силерге рынок труда открытый. Силер министерствого зависимый эмесиңер, любой эле жумушту таап иштеп кетсеңер болот. Ал эми бул жолдун да воссоединениядагы 2 жолу бар, айтып кетейин. Бул долгосрочная виза или долгосрочный вид на жительство. Ошол долгосрочный виза бул силерге жумушка иштегенге болбойт. Бул бир гана 3 айдын ичинде берилет. Келип ошол жолдошуңардын алдында турсаңар болот. Бирок иштегенге, окуганга, эчтекеге жасаганга болбойт. Бир гана ошол Чехиянын ичинде күйөөңөр менен, үй бүлөңөр менен бирге турсаңар болот. Өзүм оюнга алыш керек. Биз ошол алданга мигранттардын маселесин чагылдырып жүргөндө эң көп күбө болгонубуз бул. Биз кыргыздар кагазды көп окуй бербейт экенбиз да. Анан ошол кагазда баягы иттин өлүгү жатат. Котортуп алып нотариустан өткөрүп, расмий котормочуларга котортуп алып окубасак. Демек азыр Чехияда укмуш айлык бар, мындай сонун жумуш бар деп мурда заводдорго көп орноштурушчу, заводдордо вакансия бар деп айткандарды кылдат текшериш керек турбайбы? Мүмкүнчүлүктөр мындай жок эсе турбайбы? Ооба, мүмкүнчүлүктөр жок эсе. Силерде азыр воссоединение менен келгендер, аларга, как мен айттым, жанагы ВНЖ алып уже келгендер болсо, алар 273 күн 270 күндүн ичинде каралат. Ал карточканы алып келгенден кийин алар дагы өзүнө жумуш таба албай кыйналышып атат. Эмне себептен? Биринчи эле эмеси маселе бул тил маселеси да. Чешский тилди билбесеңер, силерди эч жака албайт. Ошондуктан кайсы башка тилди билиш керек? Чехче билбесе англис тилин хотя бы билиш керек, бирок орусча бизге азыр орусча билгендер керек эмес. Жаман көрүп атышат, орус тилдүүлөрдү. Орустарды жаман көргөн жок. Булар тилге эме кылбайт, бирок кичине болсо дагы чекчени түшүнүш керек да. Мен тиги эжени улайда бир нерселерди кошуп коеюн. Тиги жумушка келүү боюнчачы биз багы бул жакта туруп алып чоң картинканы көрүшүбүз керек да. Маселе каякта болуп атат. Эми окей, анализдеп атабыз, диагноз коюп атабыз, чечим каяктан болот, каяктан түздөсөк болот дегендейчи. Бакы ирип туруп түз кеңешип атпайбызбы? Маселе мында болуп атат да. Келген бул жака кыргыз жарандар каяктан келип атат? Кыргызстандан келип атат. Значит, сортировканы Кыргызстанга коюш керек. Мисалы үчүн Кыргызстан ошо барьерди Кыргызстанга коюш керек. Ошо бул жака эптеп-септептен кыргыз сөзүбүз бар да. Чек арадан өтүп эле жыгылсам болду дегендей. Эле эптеп-септеп келсем, уже ал жагын дагы көрө жатарбыз деген нерсе эң биздин келген кыргыз жарандардын башына проблема болуп атат. Булчу көйгөй болуп атат. Бул көйгөй дегенде эмне көйгөй ошол мындай? Мисалы үчүн келгенде эле баягы аэропорттон чыккандан кийин эле баягы тамаша ошол жерде башталат. Эмне жейм, каерге барып жатам, тил билбесе, бизде эми кыргызда баягы түшүнүк бар да, мен орусча билсем эле дүйнө жүзүндө сүйлөй берем дегенчи. Эми кыргыз тили, орус тили эми Кыргызстандан анан СНГда эле өтүшү мүмкүн, бирок бул жакта мисалы үчүн ким кайсы өлкөгө ишке барып атса, Чехияга барса, чех тилинде иштеш керек. Польшага келсе, поляк тилинде, Италияга барса, итальян тилинде. Башка түрдүсү жок. Ал эми англис тилинде иштейм десең, уже международный компанияларга киришиң керек. Англис тилинде иш алып барышат алар.
Эми канча сөз билсе жетиштүү, мисалы базалык билим үчүн, базалык ишке кириш үчүн, кара жумушка кириш үчүн? Айтайлы бир мен айтайын бир 900 000 арасы сөз билсе келип мындай жумуш кылып кетсе болот да. Биздин бир жагынан кыргыздардан бат адаптация алабыз. Ошончо билсе эми иштеп кетсе болот. Баягы кандай биз Кыргызстанда альтернативалар жакшы ойлонобуз го. Мындай болбосо кандай чечем, тигине болбосо кандай кылып берем дегендейчи. Ошого азыр мен маселени ушундай айтмакмын. Кандай чечилсе болот деген жерде жолдорун айтып кетти. Эмгек баягы трудовой устройствону жөнөткөн жактар бул нерсени кылыш керек. Биринчи баардык маселе бир адамда жоксо бир мамлекетте болсо биринчи өзүгө карашыбыз керек да. Эгер мен келип проблемага туш болуп атсам, мен өзүм кылып атам да. Биринчиден окуп айтам, изилдеп айтам дегендейчи. Сиз айткандай кагаз окубайбыз да биз кыргыздарчы. Анан бирөөгө эле ишенип келе беребиз. Бир аз ишенчек калкпыз да. Анан өткөндө эле бир болгон окуяны айтып берейин. Бир Польшага бирөө договор менен келип атат, келиш менен. Азыр Польшада минимум айлык 3010 злот да. 3100 злот дейли. Бул примерно $700 тегерек болот. Бул бир компания бир жумушчу алам десе минимум ошончо төлөш керек. Бул эң төмөнкү. Эң төмөнкү айлык. Кыргызстандан бирөө келип атат, 1000 злот жазып койгон да айлыгычы. Мен айтып атам, 1000 злот боло албайт. Тиги Кыргызстандага түшүндүрүп берип атам. 1000 злот төлөй албайт, себеби минимум мамлекеттин койгон. Мамлекет тыюу салат ага. Тыюу салынат. Бир жумушчу алам десең, минимум 3100 злот төлөшүң керек, анын налогун төлөшүң керек, гос медстраховкасын төлөп бериш керек компаниячы. Ошондо минимум эсептенде ошончо. Аны айтып түшүндүрүп полный тактап бергенмин. Бирок ошончо дагы кайра эле ошону тапшырып, отказ алып визаданчы, жоксо келип кыйналып деген ошондой болуп атат да. Экинчи маселе ошол жака сертификат коюшубуз керек. Мисалы үчүн Польшага мен жумушка келгим келип атат. Окей, маселе жок. Поляк тилин шашпа да. Биз кыргыздарда мындай эптеп-септеп чыгып эле анан кайра эле кара жумуш да. Аны Кыргызстанда эле кылып атасың, анысы элечи. Европага келип атасың или чет өлкөгө келип атасың, бир аз жакшыраак жумушка кел да, келгенге жарашачы. Поляк тилин айтайлы 6-7 ай дейли, мындай көп катуу аракет кылса, мындай үйрөнө алат. Сиз канча убакытта үйрөндүңүз? Анан Италияда кыргыздар мындай тез эле өздөшүп, адаптация болуп тилин үйрөнүп кетип атышат. Эми Италия башка өлкөлөргө караганда бир аз ачыгыраак, итальяндар. Мен өзүм тууралуу айтсам, Микрофонду алсаңыз. Мен өзүм тууралуу айтсам, мен Кыргызстандан келгенде эле тил сүйлөп келгем. Тил билип келгем. Ал жактан окугансыз? Ал жактан окугам. Ал кезде почетный консул бар болчу, Фиакони деген. Ошонун алдында курстар бар болчу итальянский. Анан ошондон курстарды окуп, анан кичине базалык уровень менен келгем. Ошон үчүн мен тилден келгенде ошол тилден мындай өзүмдүн талабымды коргогондон андай деле мындай кыйналган эмесмин да. Ал эми башкалар тууралуу айтсам, азыр могу санариптешүү смартфондун чыкканы негизи мигранттын жашоосун аябай жеңилдетти да. Азыр жумуш издөө дагы ошол WhatsApp менен болот. Группалар бар, толтура. Ошонун WhatsApp менен жумуш бири-бирине предлагать этишет, жумуш табышат. Анан WhatsApp менен Кыргызстандагы балдарын тарбиялашат. Азыр мигранттын жашоосун негизи смартфон аябай жеңилдетти. Анан ошол алдагандар дагы көбөйүп кетпедиби? Ал да бар. Эми ар бир нерсенин позитивдүү, анан негативдүү жагы болот да, эки сторонасы болуп атат да. Анан Google бар го, Google Translate. Ошол приложенияны коюп алып, тил билбей келгендер деле ошо рабада тили менен ошол менен сүйлөшүп иштеп аткандар болуп атат, бирок анын дагы терс жагы болот экен. Ага көнүп алып тил үйрөнөйүн деген каалоосу жок да. Анан ал такай деле иштей бербейт да Google Translate. Анан кээ бир жумушка киргенде анан 2 жыл 3 жыл болсо дагы тил билбей жүрө беришет. Келгениге канча болду? 2 жыл болду. Дагы деле тил үйрөнөксүңбү? Жок, ошол менен эле эптеп анча-мынча базаларын ошо менен эле сүйлөшүп атам дегендер бар да. Анан негизи бирок ошол техникага болсо дагы ага ишенбей,
ошо тил үйрөнгөн, эми тил билсең жерде калбайсың. Жана мен бир жакшы мааниге көңүл бурдум да. Виза маселесине жакшы көңүл бургула депчи. Анткени бир жолу ала албай калсаң, отказ алсаң, кийинкиде дагы отказ аласың, кийин дагы бербей коюш ыктымал деген. Анан виза тарыхын булгап салгандар да көп да, келип алып убагында чыкпай койгондор. Башка өлкөлөрдө, мисалы Америкада буга аябай катаал карайт. Европада кандай? Кандай мындай кечиреби? Мисалы италиялыктар бияка келип бир топ убакыт мыйзамсыз жүрүп, анан кийин кайра легалдашып алышчу. Анан азыр алардын дагы жолдорун жаап атат. Негизи виза маселесине кандай карашыбыз керек? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биринчиден ошол Кыргызстандан келип жатканда эле легалдуу түрдө келиш керек. Туристический виза или азылга тапшырам, ошол жактан политический убежище алам, анан эптеп бирдеп жетип алып эле калып калам деген ойдон алыс болуш керек. Себеби келгенден кийин визасы жоктор самый уязвимая категория болуп калат. Себеби силерди алдайт, кулчулук алат, анан өзүңөрдүн талабыңарды сурай албайсыңар, акчаңарды да бербейт да. Ошондуктан сразу келерден мурун визанын түрлөрү бар. Если окуйм десе, ошол студенческий визасын алып келиш керек. Если иштейм десе, трудовой визаны алып келиш керек да, сразу башынан. Анан кирип алып, жана мен айтып кетпедимби, зайчик болуп Швецияга бир эле визаны алып алсам, ошол мисалы үчүн Польшага ачылып калган болсо, Чехиядан жумуш издешет да, ошол жака көчсөм болобу депчи. Ал болбойт. Себеби Польшанын, Италиянын, Чехиянын өзүнүн Министерство внутренних дел өзүнүн территориясын охранять этет. Ошондуктан булар иностранецтер үчүн закон о пребывании иностранцев ар бир өлкөдө бар. Алар өзүнүн чектөөлөрү бар. Ошондуктан барып эле сен кирип иштей албайсың. Бул чектөөлөр кимге жок? Европейский жарандыгы бар өлкөлөр үчүн жок. Аларга жеңилдиктер көп. Биздин жарандар болсо жөн эле барып, мен Чехия алган визам менен Польшада иштей албайм, или Словакия алган визам менен башка өлкөлөрдө иштей албайм. Силерди кармаса, биринчи өлкөгө, кайсы өлкөгө виза алдыңар, ошол өлкөгө силерди тапшырат, конвой менен алып келет, наручник кийгизип, конвой менен алып келип, силерди ошол полицияга тапшырат. Ал жерден силерди өзүнчө түрмөлөр бар, ошол жака алып барып 15 суткага жаткырат. Пока силерге депорт басат, дело открывать этет, суракка алат, канча, кайсы жактан виза алдың, ким аркылуу келдиң, эмне үчүн бул жакта иштеп жүрөсүң, канча иштедиңби, же иштеген жоксуңбу, эмне үчүн территориялык эмени бузуп атасың, эмне кылып жүрөсүң, ошолордун баарын протоколдоп ар бир эмеге карата. Анан кийин эгерде көп жыл депорт жана визасы жок жүрсөңөр, анда силерге 5 жылга депорт бериш мүмкүн. Эгерде силер 3 ай болуп калган болсо, визаңар бүтүп, анда силерге 3 айга бериши мүмкүн. А эми визасы жок, ошол иштеп аткан жериңерден кармаса, анда силерге штраф дагы салат. Анан жанагы эмгек силерге работодательге дагы штраф салат. Ал жерден силерди кайра чыгарбайт. Силер түрмөдөн чыкпайсыңар. Ошол жерде отурасыңар, чемоданыңарды аэропортко алып келип берет. Аэропортко колуга кийгизип алып туруп алып келип, ошол жерден силерди самолетко отургузмайынча кетишпейт. Ошондуктан ушул бузууларды кылбаш үчүн силер Европага келип алып, ал бул жерлерде иштей албайсыңар. Бир гана ошол өлкөгө келдиңерби, ал жерден дагы жөндөн жөн жумуш алмаштыра албайсыңар. Мисалы үчүн Чехиянын трудовой картасы, эгерде силер жумушчу орундарды алмаштырам десеңер, анда силер 6 ай иштешиңер керек. Биринчи келгенде 6 ай үзбөй иштешиңер керек. Андан кийин биринчи орунду таап туруп, ал орундар для иностранцев болуш керек. Ооба, биз ушуну ишке алабыз дегенден кийин анан башка компанияга кирсеңер болот. Бирок андан которуш үчүн 60 күн, чыгып башка жумушка орношо албай калсаңар 60 күндүн ичинде силердин картаңар теги
2025 жылга чейин деле действие болсо, ал автоматически аннулируется. 60 күндүн ичинде башка бир жумуш. Ооба, башка жумушту таап силер киришиңер керек. Жөн эле барып кире албайсыңар. Биринчи силер министерствого кат жазышыңар керек, заявка беришиңер керек. Мен ушул компанияга барып иштейм. Менин ишим биринчи, мисалы үчүн январдан башталат деп 30 күн мурун силерге ал министерствого кат түрүндө заявка таштаганга мүлдөттүүсүңөр. Андан кийин алар силерге 30 күндүн ичинде карап, ооба биз макулбуз, силер орун местаңарды алмаштырсаңар болот деген кагаз келет. Ошондо гана силер барып ошол компанияда ошол жумушка орношо аласыңар. Саадат айым өзү юрист, анан кийин ушу көптөгөн мигранттардын укугун коргоп, мындай живой мисалдарды билет да, ошон үчүн сөзүңүзгө мен ырастап кетейин, чындап эле. Анан дагы бир унутуп калдым, Али, извини. Бир мен айтып кетейин деп атам да, цехтан келе жатканда силерге эмне үчүн силерди обязывает страховка сатып алганга? Себеби силер самолет учуп кетип атып бирдемке болуп калышы мүмкүн. Аэропорттон түшкөндөн кийин авиакатастрофа или просто авария болушу мүмкүн. Ошол жерден силер мисалы үчүн бирдемке болуп калсаңар, ошол страховка силердин бүт леченияңарды, жана кеткен каражаттарыңарды ошол страховка покрывать этет да. Биз жана айтып кеткендей эле биздин бир жердештерибиз ушинтип келип, теги ооруп калып, ошол страховкасы покрывать этпей, кайрадан дагы эме болуп калып атат да. Карыз болуп калып атат больницага. Бул жерде лечение аябай кымбат. Бир күнүнө 50 000 крондон алышы мүмкүн да. Если реанимацияга түшүп калсаң, 80 000 кронго жетиши мүмкүн. Чехияда и вообще эле Европа боюнча бул аябай кымбат да. Ооба. Бул страховка боюнча кошуп койбоймунбу бир? Бул ошо чет өлкөлөрдө, деги эле Америка болсун, Европа өлкөлөрү болсун, барлык нерсе уже страховка менен иштейт да. Тачын машинасын страховкага коет, үйүн страховкага коет, өзүнүн ден соолугун страховкага коет, жумушун барлык деги эле барлык нерсени страховка менен иштешет да буларчы. Рискке киргиси келбейт көбүнчө. Кыргызстандан келип аткан студенттер болсун, жумушка келип аткан кыргыз жаран болсун, көбүнчөсү Кыргызстандагы страховой компаниялар ошол жактан страховка жасатышат. Виза алыш үчүн. Ал эми виза алганга окей, карайт, документ барбы жокпу карайт. Анын дагы талаптары бар, мисалы үчүн виза бериш үчүн 30 000 евро покрывать этиш керек. Же болбосо ошонча 1000 евро покрывать этиш керек деген нерселер бар да. Кыргызстанда көбүнчө эле бир страховой компания ачылган, берип коет ошол кагаздычы. Ал эми виза алат, макул виза берет элчиликтерчи. Бирок учуп келгенден кийин если бир проблема болуп калса, ден соолугуна зыян келип или ооруп калган болсо, ал страховкалар иштебейт да. Себеби бул жактагы Польша, Чехия, Италия болсун, башка өлкөлөр ал страховканы кабыл алышпайт. Ошондуктан ошол нерсени жакка келгенде тааныбайт, келишим жок ортодо. Страховканын өтүмдүүлүгүн караш керек. Себеби мен студенттер менен иштеп жүрөбүз, келген жумушчулар менен көрүшүп калабыз. Бир студенттердин айтайын, көбүнчөсү келет, айталы аппендицит болуп калат, же болбосо бир резко ооруп калат. Анан больницага барсаң кабыл албайт да. Бул жакта больницалар страховкасыз кабыл албайт. Себеби ишенбейт да, бул төлөп береби же любой нерсе акча турат. Акча берсең операция кылат, болбосо карабайт да. Сен уже өлкөнүн жараны эмессиң дегендейчи. Ошого бул ушул нерсеге жакшы маани берсе, келе турган адамчы. Себеби медстраховканы ошол өлкөдөн алса, же болбосо ошол өлкөдө жарактуу боло турган страховканы алса, бара турган өлкөдөн. Студенттер жөнүндө да сөзсүз кеп козгойлу. Биз келгиле билим жөнүндө да пропаганда кылбайлы билимди. Европада университеттер Америкага караганда арзан, билим сапаты калышпайт деп айтсак болот. Ошол учурда студенттер иштегенге да мүмкүнчүлүк бар. Польшага көп келип атат дедиңиз. Польшада кандай окуу мүмкүнчүлүктөрү бар? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Туура айтасыз. Баягы көйгөйдү эле айта бербей, жакшы жактарды дагы айтайлы. Биз адамдарды, кыргызстандыктарды дүйнөгө тентитип, иш издеттирбей, мүмкүн болсо билим издеттирип чыгарсак жакшы болмок. Эми шарт ушундай. Бирок ошентсе да билим жөнүндө айта кетели. Бүгүнкү мисалы үчүн ушул Швейцарияда биз эң өнүккөн өлкөлөр деген Швейцария өлкөсүндө ошол Луцерн шаарында бул ушундай кыргыздардын чогулуп форум болуп атканы бул өтө жакшы нерсе. Себеби бул агартууга, билимге басым кылып атабыз да. Албетте, мисалы үчүн ошо жумушчуларды, кара жумушчу или заводдо иштеп атат деп көп сүйлөшүп атабыз, бирок биз азыркы күндө колдон келишинче ак кол кыргыз дейбиз го.
ак кол кыргыздарды көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Баягы кандай десем, сен деле бир американецтен жосо, немистен жосо бул жакта элдерден кем эмессиң. Бардык мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр баарыбызда бар. Бир гана бир аз окуп, үйрөнүп алсаң, керектүү документтериңи, дипломуң, эмне болсо сертификатыңды тактап алсаң, чоң компанияларга кирип иштесең болот дегендей, көбүнчө ошол окуу тармагына, агартуу тармагына көп басым кылып атабыз. Биз эми Польшада ошондой компания ачканбыз. Колдон келишинче подкурс болсун, бакалавра. Эмне деген компания? Биз Sky Bridges деп компания ачканбыз. Биз номериңерди жазып берели бул жерге? Жазып койсоңор болот. Биз мен компаниянын номерин берейин. Ошол жака чалып байланышып маалымат алса болот. Биз колдон келишинче Кыргызстандагы проблемалар менен көбүнчө агентстволор көп. Акчаны алат, эми каттайт, университетке жөнөттүрөт, бирок бул жака келгенден кийин ал бала, ал кыз, студент эмне кылышын билбейт. Биз ошондуктан биздин артыкчылыгыбыз эмне? Биз бул жакта ачтык. Европа компания, Европа биримдин ичиндеги компания. Кайсы өлкө болсун барып сүйлөшүп, эсептешип дегендейчи тактай алабыз. Көбүнчө студенттер эмне кылат? Контракт төлөйт, окууга тапшырат, анан виза албай калат, кайра акчасын көбү кайтара албайт. Мисалы үчүн айтайлы, $2000, €2,5 төлөгөн ата-эне Кыргызстан үчүн кыйын эле да, акчасын ала албай калса. Ошол маселелер анан колдон келишинче билим алышына түздөн түз баягындай мүмкүнчүлүк түзүп берген аракет кылып атабыз. Колдон келишинче мамлекеттик негизде гранттар бар, только эле контракт төлөп окуш эмес, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол нерселерди колдон келишинче сунуп атабыз. Андан сырткары биз азыркы күнүдө IT технологиясы өтө өнүгүп баратат. Эми бул англис тили, анан IT технологиясы дейин. Себеби англис тили уже илимдин тили, илимдин тили уже бизнестин тили, акчанын тили болуп атат, технологиянын тили болуп атат да. Ошондуктан баягы азыркы сүйлөшүп аткан Чехияда келгенде мындай проблема болуп атат, Польшада, Италияда деп ар бир өлкөнү айтып атпайбызбы? Ошол проблемаларга туш болбой эле бир аз айтып атабыз, 1 жыл англис тилин оку. 4-5 ай буткампка дегенде баягы кыскартылган, тездетилген форматта IT мындай айтинин ичиндеги бир бөлүгү дегендейчи. Ошону үйлөнүп ал. Анан дүйнөлүк деңгээлде кааласаң Кыргызстандын ысык көлүнүн жээгинде отуруп алып иштеп атабыз. Мисалы үчүн бүгүн чөйрөдө болгондо эле Америкада пляжда отуруп алып иштеп атышат, көрсөтүп берип атат дегендейчи. Мисалы үчүн көптөгөн баягы азыр digital nomad деген визалар болуп атат. Мисалы үчүн айтайлы, мен Америкада компания иштесем, Албания мисалы үчүн 2 жылдык сразу вид на жительство берет. Мен Америкага барып иштешим кереги жок дегендейчи. Азыр көп балдар ошондой эле жумушка кирип, Кыргызстанда барып иштеп жүрүшөт. Мисалы үчүн бир аз чыдап койсоң, балким өмүр бою кара жумуш кылбай, андай акыл эмгеги менен жумуш кыласың жана ырахатын көрөсүң деген. Ооба, бул жерде бир байкенин айткан жакшы сөзү бар да, баягы еврей айтат экен да, баласын баягы бир күрөк турса дейт, алба дейт экен да. Күрөк алтындан болсо дагы албаган депчи. Алып алсаң кийин көнүп аласың депчи. Ошого биз дагы колдон келишинче үйрөтүп атабыз. Мен айрыкча баягы кыздарга дагы көп басым кылып атам. Баягы аял киши кийин турмуш курат, үйүндө бала чакасы менен болот. Эми айтып атам, айтины окуп ал. Максимум көтөргөнүң азыркы жукка өтө мындай тонкий лептоптор чыга баштады, ноутбуктар. Максимум көтөргөнүң 1,5 килограмм жүк болот депчи. Анда үйдө отуруп ал, иштей бересиң. Азыр бардык пандемия убагында дагы дүйнө өзгөрдү жочу. Электронный санариптик форматка өтүп кетти жочу. Чоң компаниялар баары ошого өтүп кетти. Экинчиден компанияларга да плюс болуп атат. Зачем ошончо 100 адам иштетип, компания офис алып, суу, свет расход кылгандан көрө онлайн форматта иштетип атат жумушчуларчы. Маселе проблема эмне? Акча төлөбөй атат, жумушу бүтүп атат. Онлайн форматта ишин кылып атат. Ошондуктан биз ошону карап көрүп дагы бул жакта кыйналып, окуусун бүтөт студент. Бүткөндөн кийин эле сразу легализациясын кылыш керек да. Себеби бир жумушка кириш керек, эже айткандай сразу ВНЖга или картага тапшырыш керек, рабочий бир жумуш таап, ошо менен легализациясын кылыш керек. Көбү таппай калып атат. Мисалы үчүн айтайлы, биринчи эле Европада, биринчи Швейцарияда мисал берсем, Швейцария биринчи швейцаристти издейт да, бир жумуш керек болсочу. Анан таппаса, Европа өлкөсүндөгү жарандарды карайт. Анда да таппасаң үчүнчү өлкөлөргө өтөт да. Анан биздики колубузда Кыргызстандын паспорту болгон үчүн сразу эле ал жактан сортировка болуп каласың да. Сен миң күчтү билсең дагы, башка кылсаң дагы, баягы айтайлы, англис тилинде мугалим болсоң, же башка тилде болсоң дагы, сен баягы native speaker деп коет да, мындай сен бир американец болуш керек, чтобы сразу ишке алыш үчүнчү. Ошондуктан ошол маселелер болгон үчүн да биз IT bootcamp деп Salesforce боюнча bootcamp кылынып атат.
жана башка IT тармактарында колдон келиши анан карьер консалтинг депчи, карьерасын кантип улантса болот. Мисалы үчүн бул чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн көптөгөн балдар, кыздар бар. Чоң компанияларда иштеп атат, тажрыйбасы бар, интервьюлардан кандай өткөн, кандай суроо бериши мүмкүн, канча айлык сурашың керек биринчисинде депчи, кантип даярданышың керек, кантип иштейсиң дегендей, ошондой колдон келишинче ошол маалыматтарды чогултуп, ошонун негизинде дагы консультация кылып, көптөгөн азыркы күнүбүздө айрыкча Польшага ошого фокус кылып атабыз. Жакшы жумуштарга уже компанияларга кире баштады да. Кыргыздар баягы келип алып эле тамак доставка кылып, тамак ташып жүргөн, баягы келгенде чоң тамак эмелер бар да, делер депчи. Же болбосо такси айтып жүргөнү бар, же кара жумуш, ошолорду айтып, уже бир аз мотивациялап баштады да. 1-2, 3-4 адам уже компанияга кирсе, мен деле кирсем болот экен да, мен деле окуйнчу депчи. Анан албетте эмнеге болбойт деп, ошо бир жакшы агымга карап барып атабыз буюрса. Мисалы Америкадагы кыргыздар ошентип бат эле өзгөрүп баратпайбы? Италияда дагы акырындап айтиге көчө баштадыбы кыргызстандыктар? Барбы мындай кара жумуш эмес, башка жактарга огондор? IT тармагы Италиянын өзүндө Европанын башка мамлекеттерине караганда кыйла артта да. Ошон үчүн негизи Италияда ошол тараптан дагы ошол специалисттер жетишпейт бүгүнкү күндө. Мен бир эле мисал келтирейин, биздин ошол өзүбүздүн жашаган шаардын мэри, ошол мэрияга IT тармагынан специалист керек болуп, анан конкурс жарыялашыптыр. Ошол конкурска катышкан IT тармагындагы адамдар аз болуптур да. Бул эмне дегенди билет? Бул ошол IT тармагында адистер демек жетишпейт дегенди билет. Бирок бул мамлекеттик жумуштарга бул конкурс менен анан ошол өлкөнүн жараны болуш керек. Мамлекеттик жумуштарга кире албайт оңой менен. Анан бирок башка тармактарда деле ошо IT жагынан демек специалисттер керек. Ошол специалисттер бирок бизден ал негизи Италияда жана Садат айтып кеткендей эле карта блу деген бар. Ошол специализациясы жогорку квалификациясы бар жумушчулар ошол Италияда ошондой жумушчулар жумуш берүүчү таба албаса, башка мамлекеттен тапса, ошо карта блу менен алып келсе болот да. Ошонун негизинде келишсе болот. Анан студенттер эми IT деген бул мисалы адам искусствого жакын болсо деле, дизайнер болсо деле, ал деле ошол IT-нин аркасында болуп атпайбы? IT дизайнер, IT аны деле ошол окуш керек болуп калып атат да. Анан негизи ушул тармакты мындай жакшыраак биздин Кыргызстан кичинекей эле да. Анан мамлекеттик деңгээлде деле ушул IT тармагын жакшы программаларды чыгарышып, жакшы мектептерде жакшы курстарды ачышып, мамлекеттик деңгээлде ушундай кылып койсо, балким жана Белоруссия сыяктуу биз деле ошол сектор менен келечектеги жаштарыбызды балким ошол кара жумушка келтирбей, ошол үйүндө отуруп эле ошол жумуштарда жаш жигит айткандай ак колдуу кылып келечек курсак сонунда. Укмуш болбойбу эле? Бул деген албетте бийлик өкүлдөрүнүн кулагына күмүш сырга. Садат айым, сиздин сөзүңүздөн кийин берүүбүздү жыйынтыктайлы. Чехияда студенттерге бекер окуу. Силер чех тилин билсеңер, бекер окусаңар болот да. Азыр 2 студентти мен ментор болуп колдоп, экөөнү визасына кырылышып жүрүп, Нур-Султан мененчи, Чешский посольство менен аларга жардам берип алып келдим. Алар азыр Чешский земледельческий университетке информатика тармагына өтүштү, а бирөөсү бизнес управленияга өттү да. Биринчи ЧЗУга. ЧЗУда себеби бизде конкурс аз болду, бирок бирөөсү англис тилинде окуйт, өзү төлөп окуйт, арзан эле. Ал эми информатика өткөн бала ал чех тилинде окуйт. Чех тилинде экзаменди тапшырып, өзү бюджет тармагына өттү да, эми бесплатно окуйт. Бир эле ошол тамак ашына дагы өзү тапса болот, себеби бригадага иштесе болот 2-3 саатка. Ошол тармагына дагы көп көңүл бөлөйүн деп атам да. Менчи азыр биздин мекендештерге ушул Чехияга силерге аябай мүмкүнчүлүк бар. Келип бекер билим алсаңар болот. Бизде азыр Кыргызстанда кайсы адистер жетишпей жатат. Жанагы айыл чарба
алып кеткен, стандартизация, сертификация, ГОСТор биздин теги Советтер Союзунан бери иштелип чыкпаган ГОСТорубуз бар. Эмне үчүн биз көп боор эмелер менен ооруйбуз? Себеби биздин тамак аштардын сапаты текшерилбейт. Азыркы бул жерде жеп жаткан тамактарыбыз аябай сонун, даамдуу болуп атпайбы? Эмне үчүн? Потому что алар ГОСТ менен иштелет да. ГОСТ. Ар биринин тамактын, ар бир кийимдин өзүнүн ГОСТу болот. Ошол тармактар бизде өнүккөн эмес. Ошол тармактарда окуп, бизге барып иштеп берсе болот, ошол тармактарды өнүктүрсөк болот, ошол возможности пользоваться этип. Чехия ачык, Чехия башка Европа өлкөлөрүнө караганда арзан, себеби өзүнүн кронасын сактап калган. Ошондуктан мен студенттерди чакырат элем, кичине чех тилин үйрөнүп, онлайн окусаңар болот. Бул 2 студент Амелия школасы аркылуу келди. Алардын жанагы башка университеттерге караганда төлөө акысы арзаныраак экен. Мен анын баарын изилдеп көрдүм. 5000ден башталат экен, а бул Амелияныкы 2500 евро эле турат экен да, бир жылына. Анан бекер окуп атышат. Жок, аны 2500 евроны төлөп, жанагы языковой курска келишти. Анан бат-баттан окуп, ал группада 6 эле адам окуйт экен. Анан онлайн окуса да болот экен да. Ошол Кыргызстанда туруп эле чех тилин үйрөнүп, анан бул жака келип, ушул 3 айдын ичинде булар экзамен тапшырып, азыр земледельческий университетте окуп атышат да. Бекер. Курсту акы төлөп окушту, а университетте бекер окуп атышат. Жок. Бирок булар тиги чех тилин үйдөн деле үйрөнсө болот да. Онлайн азыр Кыргызстандан эле отуруп алып YouTube'дан толтура да ушундай эме окуткан бекер эмелерчи окуса болот да, өздөрүчү изучать этип, анан кичине даярданып алып туруп келип студенческий эме виза алса болот, бекер окуса болот, экзамендерди тапшырып. Чоң рахмат сиздерге. Кошуп кетейинчи. Эң негизгиси каалоо болуш керек. Жаштарда каалоо болуш керек. Анан сила воля деп коет го, эрк кичине күчтүүрөөк болуш керек. Анан эгер информация издесе, азыр информация биз жаш кезде мынчалык информация жок болчу. Биз каалаган күндө дагы мынчалык жол ачык эмес болчу. Азыр билим алам деген, билимге мындай суусап турган жаштарга шанстар аябай көп. Самый главное каалоо керек деп ойлойм да. Анан жардам берчү, кеңеш берчү силерге окшогон активисттер дагы ар бир өнүккөн өлкөдөн табылат. Табылат информация. Чоң рахмат сиздерге. Албетте маселе каалоодо экенине мен дагы кошулам. Инстаграмдан, ТикТоктон же Ютубтан өзүнө керектүү келечегине пайдалуу нерсе карайбы же артисттин көйнөгүн жана анын интервьюсун талкуулайбы? Жаштардын жана достордун өзүнүн каалоосу эрки. Маңыздуу маектешүүгө чоң рахмат. Биз менен Чехиядан Садат Хандаминова, Польшадан Түгөлбай Пазилиев, жана Италиядан Талайгүл Русалиева болду. Мен Атужон Мали Токтакунов. Мындай маанилүү жана пайдалуу контенттерди дагы тартуулап турабыз. IT жөнүндө дагы кенен айтып беребиз. Биздин каналга жазылыңыздар.